Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Кадырлуу көрөрмандар, урматтуу көгүлтүр экрандан, телефон аркылуу бизди тиктеп турган замандаштарыбыз, мекендештерибиз, баарыңыздарды ыйык Рамазан айынын дагы бир күнкү орозосун, кармооңуздарды кабыл кылсын деп, жана бүгүнкү Рамазан айынын кереметти берекети менен сиздерди куттуктайбыз. Жараткан Алла Таала мынакей убакыт билинбей өтүп эле бүгүнкү күн дагы соңуна чыгып бара жаткан чагы, орозодо кыйналбаңыздар, чарчабаңыздар. Кудай Таалам сиздерге дем берсин дейли. Ал эми биздин бүгүнкү эфир төрүбүздү дагы көркүнө көрк кошуп, сөзү менен ой пикирин бөлүшүп, Америкага келген жолун, өзүнүн турмушунан алган сабактары менен бөлүшүш үчүн өзгөчө бир инсан келип отурат. Дал ушул агабыз Америкага дагы мугалим деп айтсак дагы болот экен. Анда Бекболот Жалиев агабыз төрүбүзгө келди. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз Бекболот байке, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Сон, шүгүр. Эли журтубуз менен учурашып, Рамазан айы менен куттуктап койсоңуз болот, көрөрмандарыбызды. Ассаламу алейкум, мекендештер, туугандар. Баарыңыздарды ушул алдыбызга келген ыйык Рамазан айын куттуктаймын. Рамазан айы баарыңыздарга маек болсун, туткан орозолор кабыл болсун. Ошол баардык жакшы тилектерди тилейм сиздерге. Сизди мындай алгач көргөндө эле ушундай бир жошкудай мумин адамдай көрөм да. Негизи мындай кээде да мындай аябай башкача өзгөрүлүп, ушундай кеткен учурлар болобу же ар дайым ушундай бир калыпта жүрөсүзбү? Жок, бир калыпта жүрбөйм. Ар бир кылып аткан иштин учуруна кайсы жараша бир кача болом го дейм. Анда азыр бир сүйүнүп койбойсузбу? Тамаша. Бекболот ага, мындай Америкага келгениңизге канча болду? Кандай кадамдарды басып, азыркы мугалимдик кесибиңизге чейин сүйлөшсөк? Мен Америкага келгениме азыр 6 жыл болуп калды. 2017-жылы келгенмин, январь айында. Биринчи келгенде бул жака Чикагого эмес, Хьюстон шаарына барганмын. Ал жакта ушул магистратураны окудум. 2 жыл. Work and Travel деген программа менен келдиңиз беле же? Жок, Work and Travel менен 2012-жылы бир келип кеткем. Анда мен калган эмесмин. Ошол 2,5 ай жүрүп кайра кетип, Кыргызстанда Бишкекте Алатау университетин бүтүргөмүн, аяктап. Аны ошол келген кезде мен ойлочу элем, кийин келечекте дагы бул жака келсем керек, окууга. Кыялдангансыз. Магистратура тапшырып келсем деп ойлогом. Анан ошондой эле магистратурага келип калдым 2017-жылы Хьюстон шаарына. Бул Техас штатында. Ал жакта 2 жыл окуумду аяктаган соң Чикагого келдим. Чикагодо бул жакта мен тааныган достор дагы, тааныштар да бар эле. Анан да ошондой эле сонун бир шанс чыгып калды. Бул жакта Chicago Medicine Science деген академия мектеп бар. Ал жакта ошол компьютер мугалими керек болуп, анан ошол жерге ишке кирип калдым. Информатика мугалими окуп ошондо бизче айтканда, Информатика. Сиз башка кыргыздардай болуп такси кылып, анан мындай кара жумуштарды иштептирсиз да, дароо эле? Студент кезде иштедим, Кийин келгенде? Келгенден кийин такси ишин кылбадым, башка кылбадым. Дароо эле мындай офисный жумуштарга кеттиңиз. Кылганга убактым деле болбоду, чын айтсам. Кылам деп ойлогом башына келгенде. Машинам жок эле, бирок машина алгандан кийин кылсам керек деп ойлодум, бирок кылганга убакыт болбоду. Эмнеге дегенде, мектептен сырткары дагы башка кошумча иштерди алып кеттим. IT тармагына. Бул мисалы IT эмес, бирок график дизайн жасадым. Бул бир канча бизнестерге ошол график дизайн постерин жасап, постер, флайер, брошюраларын. Сонун экен, Кээ бир жерлерге вебсайттар жасап дагы ошондой иш кылып эле башка иштерге убакыт болбоду. Бир жагынан жакшы болду. Сиз баягы менин ырларымды уккансыз да, кичине. Же уккан эмессизби? Укканмын. Кичине уккансыз, Анан китептин дагы мисалы обложкасын жасай аласызбы? Жасайм. Меники мындай кандай элестетесиз? Мен быйыл жаңы китеп чыгарайын деп атам да. Китептин ошол негизги мазмуну эмне жөнүндө ошону бир аз информация алгандан кийин ойыма кандай бир дизайн ойыма келсе ошону жасап. Мына убактыңыз бар да, Мына буюрса тиги мага жазап бериңиз, Мен атайын ушундай издеп жүргөм да. Түз эфирден жакшы болду. Эфирден
буюрса мен ырларымды угуп туруп анан ошо дизайн сиз кылып берсеңиз. Мындай эфир болгон эмес деп эле ары карай айта берсек, башка коноктор да таарынып калат экен. Негизи эфир жакшы жүрүп атат. Негизи Бекболот байке, үй бүлөңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Мен үйлөнгөнүмө 2 жыл болоюн деп калды, 1,5 жыл. 2021 жылы үйлөнгөнмүн. Бул жакта Чикагода. Азыр Аллах насип кылып кызды болдум. Кызым 9 айда. Азыр эң мындай балып аткан учуруңуз экен да. Бирок негизи аталык сезим бир кыз биринчи бала болгондон кийин 1,5-2 жаштан ойгонот экен. Сиздики ойгонду же азырынча билим элек анча көп? Эми ойгонсо керек деп ойлойм. Кызым төрөлгөндөн бери эле жашоо башкача. Үйгө келгенде үйдүн абасы башкача. Кызым келгенде, аны жыттаганда, кучактаганда, көтөргөндө эле бүт күндүн чарчаганын баарын унутасың. Ошонусу менен аябай сонун. Ошол кызыңыздын ден соолугу бекем болсун. Негизи элибиз айтат экен, ата энеси менен бир болсун дейт экен. Ушул атасынын, апасынын мээри менен тойгон келечектүү кыздардан болушун чын жүрөктөн тилейм. Анан сизди жогорудагы агаларыбыз да тамашалап калышты, мындай Чикагонун дүйшөнү депчи, мугалим депчи. Анан ушул тармактан да айтып берсеңиз, кайсыл жакта, кайсыл студенттерге, эмне сабактан, кандай тармакта сабак бересиз? Мен азыркы иштеп жаткан мектепте high school деп коет, ошол 9-класстан баштап 12-класска чейинки окуучуларга сабак берем. Мен өткөн сабактар ошол информатика, мындайча айтканда computer science. Бул жакта мектептерде эми азыр Кыргызстанда деле ушуну окуса керек. Эми 9-класстан же андан эрте деле компьютер программа жазганды үйрөнүшүп. Ошондой эле мисалы AP computer science деп коет. Андан сырткары ошол инженерлик сабактар, ошон 5 түрдүү, 4 түрдүү сабак өтөм. Бияктын окуучулары кандай айырмаланат биздикинен? Угабы же биякта? Окуучулар эми жалпысынан менин оюмча жалпылыктары окушуштары көп. Бирок бул жерде мен байкаган нерсе, бул окуучуларга келечегин пландоого жана туура жолдо кетүүгө көптөгөн ресурстар, көптөгөн жардамдар болот экен. Мисалы, бул мектепте биздин college counselor деп коет. Булар аларды 9-класстан баштап булар менен иштешет да. Булар сен келечекте ким болгуң келет, каяка тапшыргың келет деп ошого жараша буларга жайкы программалар түзүп беришет. Жайында сен ушул практикалар кылсаң жакшы болот. Бул сенин резюмеңе кийинки университетке тапшырганга көптөгөн упайларды тотто берет деген жакшы эмелерди, рекомендацияларды беришет. Кыргызстандагы ушул келечек муун азыр өсүп келе жатат да, ошолорго мына ага катары, агай катары кандай кеңеш айтат элеңиз? Эмне кылыш керек алар азыркы учурдан баштап? Мен азыркы мектепте окуп жаткан мекендештериме айтар элем. Бул мектептин программасы менен чектелбей, анын сыртындагы көптөгөн ошол эле Udemy, Udacity, толтура онлайн сабак өткөн платформалар бар. Ошол жерден көптөгөн сабактарды окуп, проекттер жасап, эгерде IT тармакта окуйм десе, азырдан эле IT жумуштарын кылып, практика кылып, портфолиосун жасап, эгерде график дизайнер болом десе, азырдан эле баштап иштеп, жасап, өзүнүн портфолиосун түзүп, мындайча айтканда өзүнү чоң көптөгөн мындай чоң мүмкүнчүлүктөргө даярласа жакшы болот деп ойлойм. Негизи бирок келечекте могу IT тармагында дагы, мисалы, жасалма интеллект дагы мындай ишке кирип атпайбы кичинеден? Бирок көп кызматтарда жок болот дейт го. Ошол себептүү сизде мындай коркунуч жокпу, мындай жумушум жок калбайбы деген? Ооба, бул абдан сонун суроо. Бул искусственный интеллект деп азыр чыгып көп жерде иштеп баштадат. Ошондой суроо көп. Бул кайсыл жумуштарды алып кетет, кайсыл жумуштар калат деп. Бирок бул менин оюмча түбүнөн бир жумуштарды жок кылбаса керек. Менин оюмча бул кошумча бир инструмент катары сенин жумушуңду жеңилдете турган бир инструмент катары деп элестетем. Албетте азыр жаңылышыш мүмкүн, балким кээ бир жумуштарда алмашыш мүмкүн, бирок негизинен көп тармактарга бул жасалма интеллект жардам берип, ишиңди тездеткенге, иштегенге жол берет деп ойлойм. Жол берет, жакшы. Негизинен дагы келечекте көп проекттериңиз, көп иштериңиз ишке ашышын биз чын дилибизден тилейбиз. Өзгөчө мугалимдик кесип бул пайгамбарлык кесип деп коет экен. Кудай таалам берекесин берсин. Дагы көп мугалим өмөлү дарак дейт. Ошол сиздин шагыңызга, көлөкөңүзгө келип байырлаган балдар көп болушун мен чын дилимден тилейм. Негизинен баягы IT тармагынан, компьютерден башка дагы кандай
негизи кыргыздар эле негизде жалпы адамзат ар түрдүү таланттуу болот эмеспи? Да кандай өнөрүңүз бар? IT, компьютерден тышкары кээде сизде да бир өнөрүңүздү тартууларыңыз келсе керек ба? Кечке эле баягы экранда отура бербейчи? Мен ооба, эми мисалы мен кылган жумуштан башка ошо мектептен сабак берген сырткары ошо айткандай эле график дизайн иштерин мен кылам. Бирок билбейм, балким менимче адам эгерде бир нерсеге кызыкса, ошонун үстүндө иштесе, сиз айткандай балким билинбеген таланттары, өнөрлөрү чыгышы мүмкүн. Азыр ошол график дизайн, анан сырткары балким келечекте digital agency курайын деген дагы бир план бар, бирок көрөбүз. Анан ошондой эле мектептен кийин эгерде башка жумушка алмаштырсам, мен негизи электроника окуганмын. Электроника, robotics, AI ошол эле кайра жасалма интеллект келет. Ошол өзүм кесибиме өтүшүм мүмкүн. Сиздер робот жасап коюшуңуз мүмкүн экен. Ошол биз мектепте ошол robotics боюнча дагы программабыз бар. Көптөгөн жарыштарга катышабыз. Бул жолу ошол биздин команда state championship деп коет. Ошол биздин штаттын арасында болгон чоң турнирге барып катышты. Анчейин албетте шаар ичиндеги эмелерди, турнирлерди жеңип, анан ошол жака барганбыз. Ошол штаттык турнирди жеңгендер дүйнөлүккө барат. Биз тилекке каршы дүйнөлүккө барбай калдык, бирок ошончо дагы ушуларга көптөгөн нерселерди үйрөтө алдык деп ойлойм. Бекболот ага, мындай чоң рахмат, сиз мындай жан дүйнө маегин курдуңуз. Сиз жана жогоруда келгенде мен мындай көп сүйлөй албайм, эмне сурай бересиңер десе, коркоттум эле мындай. Көз бирибизди карап отуруп, күлүп туруп кетип калабыз го депчи. Чоң рахмат. Бизге мындай келген бүт адамдар, уникалдуу адамдар быйыл эфирге келип атат. Мисалы, биринчи конок келген адамыбыз ушундай идеяга аябай бай адам экен да. Идеясы ушундай көп экен. Экинчи келген адамыбыз ислам борборунда ушундай ислам динибиз үчүн кызмат кылат экен. Үчүнчү биздин негизи 4-эфир, бирок биринчи эфир Умар Устас менен болгон. 4-эфир эфир сиз болсо ушул дүйнөгө мындай жаңы кадамдарды жана граффити тармагында сонун иштерди кылып атыптырсыз. Бул да ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Убакыт деген чектелүү экен. Бир адам баягы бир китеп деп коет го, аны окуй берсең, кээ бир китептер кызыктуу, кээ бир китептер кызыксыз дейт. Сиз аябай кызыктуу китеп экенсиз деп айтсам болот. Окууну келтирген. Чоң рахмат. Орозоңуз кабыл болсун. Сизге эркин микрофон сунсак болот. Эркин микрофондон каалаган кайрылууңузду эли журтуңуз үчүн бир жолдоп койсоңуз болот. Ошол Кыргызстанга мекендештериме, туугандарыма баарын салам. Ошондой эле эгерде мени көрүп жаткан болсо, ата-энеме да салам айтайын. Буюрса көрүшөт, аларга силерге салам айттым деп койсоңуз, баарын көрүп анан аягына жетет да. Ошол өзүм ата-энеме, бир туугандарыма, ошол иниме, карындашыма жана ошондой эле бир туугандарыма, мени тааныгандар баардык досторго салам жолдойм. Ошол ылык айында көптөгөн соопторго дагы ошондорду тилеймин. Карман орозоңуздар кабыл болсун. Баарыңар ден соолукта болгула. Ошол айтарым. Сиздей мындай токтоо болуп, бирок тоодой болгон иштерди кылган жигиттерибиз көп болсун. Кудай таалам жаман көздөн, жаман сөздөн алыс кылсын. Урматтуу көрөрмандар, ал эми биз бүгүнкү эфирибиз дагы мынакей соңуна келди. Бизден кийин биздин устаздарыбыз сабактарын улантып, сиздерге жан дүйнөнүн мындай пайдалуу ашказан, рух казан, баш казан деп 3 казан бар деп айтылгандай, ошол казандарды толтурганга аракет кылат. Ооз ачарга аз гана убакыт калды. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, кылган дуаңыздар кабыл болсун. Ниетибиз ак, багытыбыз түз болсун, жүрөгүбүз таза болсун. Эфирлерден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана боорукер Алла Тааланын исмине баштаймын. Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир тууганым. Баарыңыздарды ушул кирип келген Рамазан айыңыздар менен дагы бир жолу куттуктап кетмекчимин. Албетте, кыямат күн жакындаганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан хадисине ылайыктуу жылдар айларга, айлар жумаларга, жумалар болсо күндөргө, күндөр болсо сааттарга, сааттар болсо балким мүнөттөргө айланат дегендей, күндөр, түндөр, айлар, жылдар ушундай бир учкан куштай зымырап өтүп аткандыгы баарыбызга маалым. Өткөн жылы Рамазан айы өттү,
Рамазан айы менен коштоштук эле бул жылы да кайра эле Рамазан айы кирип келип, бир жыл кантип өтүп кеткендиги чындыгында баарыбыз сезбей калсак керек. Бир аалым хутбада туруп айткан экен, жума намазында. Хутбада туруп, эртең кайсы күн десе, жумага катышкан, намазга катышкан адамдар эртең ишемби күн деген экен. Ошондо жана аалым айтып атат дейт, жок, эртең кайра эле жума деп. Ошо сыңарындай, өткөн жылкы Рамазанда биз дуа кылганбыз, Аллахума баллигна Рамадан, Кудай Таалам бизди Рамазанга жеткиргин деп. Кудай Таала чексиз шүгүрлөрдү айталы, баарыбызды кайрадан Рамазан айына жеткирди. Илгери пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында ушундай бир сахабалар болгон экен. Алар ушул Рамазан айынын эмеси менен, Рамазан айынын кызыгуусу менен жашап өмүрүн өткөрчү экен. Рамазан айы өткөндө, ой Кудай Таалам, Аллахума такаббал минна Рамадан, Кудай Таалам биздин орозобузда кылган баардык ибадаттарыбызды кабыл кылгын деп 6 ай бою Рамазанды коштошуп жашаган экен. Кайра эле Аллахума баллигна Рамадан деп Рамадан айы келатканда ушундай Рамазанды күтүү менен жашашкан экен. Демек алар бир ушундай бир жашоонун бир кызыктуу же болбосо дуалардын кабыл болгон бир убакыттын бир бөлүгүн аябай бөркүндөй сезишип, жан дүйнөлөрү менен орозону күтүшкөн экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадисинде Ан Ибн Аббас радиаллаху анху кала: "Лау тааллама уммати ма фи Рамадан, латаманну ан такуна ас-сана куллаха Рамадан." Эмне деп атат бул жерде? Эгер менин үммөтүм Рамазан айындагы ушунчалык жакшылыктардын бар экенин билгенде, латаманну, алар аябай эме кылат эле, ушундай каалашат эле, ан такуна ас-сана куллаха Рамадан. 365 күн, мындайча айтканда бир жыл бою Рамазан болуп турса экен деп аябай каалашат эле дейт. Себеби баардык жакшылыктар, чогулган моюн сунуулар же болбосо дуалардын кабыл болгондугу, күнөөлөрдүн кечирилгендиги, тозоктордун эшиги жабылып, бейиштердин эшиги ачылгандыгы так гана ушул Рамазан айында экени маалым болгон. Орозо биздин, мындайча айтканда, өткөнкү сабакта ачыктаганга аракет кылдык. Орозонун Кудай Тааланын эң негизги каалоосу бул биздин инсандык тараптан караганда биздин ач калуубуз же болбосо тамакты азайтуубуз же болбосо диета, мындайча айтканда ушундай көп биздин жоромолдорубуз бар инсандык көз караш менен караганда. Бирок Алла Таала бизден бул адегенде эң биринчи Кудай Таалага жүздөнүүбүздү, ошол эле убакытта шүгүр кылуубузду, ошол эле убакта дагы бир эң негизги факторлордон биз, мындайча айтканда, жамаатташып, чогулуп бир жерге келишибизди Кудай Тааланын аябай бир каалоосу бар дейт. Албетте орозо биздин жамаат болуп биригүүбүздү талап кылат, айрыкча ушул Рамазан айында. Дүйнөдөгү мусулман ааламы чындыгында эбегейсиз бир чоң мечитке айланат экен. Бул улуу аалым Устаз Саид Нурси айткан сыяктуу, дүйнөдөгү мусулман ааламы эбегейсиз бир чоң мечитке айланат. Бүт жерден азандар жаңырат дейт. Биринин артынан бири азандар жаңырылып, мусулмандар ушундай бир азанды күтүп, бир буйрукту күтүп дейт. Бир денедеги мүчөлөргө айланат дейт. Ошол убакта дүйнөдөгү бүт каарылар, Куран жаттаган хафыздар өздөрүнүн мукам үндөрү менен Куран окушуп, эң сонун бир атмосферага айланат экен. Деги эле биз ислам жамааты, мусулмандар мындайча айтканда бир ун сыяктуу, унду сапырып ийсең чачырап кете турган сыяктуу эле, качан унду мындай жуурулуштурсаң, унду камыр кылып ийилеп эме кылсак, ал эмне болот? Бир муштумдай бир камыр болуп бириккен сыяктуу биз деле, мындайча айтканда, жамаат болуп биригүүбүз керек. Рамазан айы келгенде ошол инсандын бир денесине айланган бир жамаат, топлум, мындайча айтканда, баары бир гана армия сыяктуу бир капитандын же болбосо бир башкаруучунун гана буйругун күтүп турат дейт. Качан Аллаху акбар деген бир буйрук келгенде, алгыла жегиле деген сыяктуу, качандан Аллаху акбар деп буйрук келген кезде токтоткула деген сыяктуу эмне баарыбыз токтотобуз. Демек, мусулман жамааты бир топлуу, мындайча айтканда, жамаат болуп, биригип, бир муштумдай түйүлө турган бир заман, мындайча айтканда, бул орозо убагы. Айрыкча мисалга алып көрсөк, бир айылдын бир көйгөйүн чечиш үчүн сен жалгыз чыгып, айыл өкмөтүгө барып бир нерселерди сүйлөшсөң, балким айыл өкмөтү дейли, балким ошол жерде иштеген чоңдор
сага көңүл бурбашы мүмкүн. Же болбосо бир 5-6 кишини алып чыгып ошол айыл өкмөттүн астына келип митинг кылчу болсоң, алар деле карап туруп, элдер чогулуп калыптыр деп, балким алар деле өздөрүнүн жардамчыларын жиберип коюшу мүмкүн, барып карап көргүлөчү эмне болуп атат деп. Эгер ошол айылдын эли чогулуп чыкчу болсо, чогулуп чыгып, айыл өкмөттүн астында балким митинг кыла турган болсо, айыл өкмөтү өзү келип, же болбосо керек болсо акимияттан да адамдар келип көңүл буруусу мүмкүн болгон сыяктуу, биз дагы ушул убакта Кудай Таалага чогулуп, баарыбыз бир убакытта Кудай Таалага жалынып, жалбарып дуа кылсак дейт. Аалымдар айтып аткан сыяктуу, Аллах Таалага кылган, чогулуп кылган элдин дуасы асмандарды тешип өтөт деген сыяктуу, мынакей биз Кудай буюрса ушундай бир жакшы убакытта жашап атабыз, урматтуу бир туугандар. Баарыбыз чогуу болуп, чогуу Кудай Тааланын астында кулчулук кылганга Кудай Таала насип кылмасын. Эми дагы бир мисал келтирип айтсак, мисал үчүн дейли, сен базарга барып помидор алчу болсоң, бир 3 килограмм помидор алчу болсоң, аябай тандап жакшыларын тандап аласың да. А эгер сен бир 3 тонна помидор алчу болсоң, анын ичинде чирип калган, жамандары да келип калышы мүмкүн сага. Ошол сыяктуу эле биз жамаатташуунун бир эң жакшы бир нерсеси, бир жамаат болуп Кудай Тааланын астында дуа кылсак, Кудай Тааланын астында бир чогулуп алып туруп ифтарлык кылсак, чогулуп алып туруп дагы бир таравих намаздарын окусак, Курандарды окусак, Кудай Таала ошол жерде жамааттын ичинде да бир ириген, чириген адамдарды деле ушул жамаат менен бирге экен деп туруп, ичкериге мындай айтканда өзүнүн хузуруна, өзүнүн бактылуулугуна киргизип алышы мүмкүн. Ошол эле убакытта биз дагы керек болсо Кудай Таала деп дуа кылышыбыз мүмкүн дейт. Аллахым, биз балким бир ириген, чириген адамдар болушубуз мүмкүн. Ушул мындай аябай жакшынакай сонун инсандардын жанында биздин да дуаларыбызды кабыл кылгын. Ушундай бир олиядай болгон, ушундай бир таза, пакиза бир адамдардын астында ошолор менен кошо бизди дагы күнөөлөрүбүздү кечиргин деп дуа кылчу болсок, албетте Кудай Таала ушул жамааттын урматына биздин да күнөөлөрүбүздү кечирет экен. Албетте орозо айы бул жамаатташуу айы экен. Эми карап көрүңүз, урматтуу бир тууганым, эгер сенин астыңда жей турган тамагың турчу болсо, аркы жагыңда эле сенин досуңдун астында тамагы жок болуп турса, сен досуңдун көзүнчө тамагыңды жей албаган сыяктуу эле. Кандай эле ошо сен жеп аткан тамак досуңа да берилген болсо, досуң тамакты жегенде сен да ушундай аппетитиң ачылып, тескерисинче экөөң чогуу тамак жесеңер, аябай жакшы бир сүрөт жаралат эмеспи? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кошунасы аш туруп, өзү ток болгон же ток жаткан адам бизден эмес деп. Демек, бул ай жоомарттыктын, берешендиктин айы. Бир эле ачка калып, бир эле өзүбүздү өзүбүз сынап, бир эле кечке ошол Кудай Таалага ушул жак менен гана сыналып атуу эмес. Ошол убакытта мисалы үчүн жоомарттыктын айы, берешендиктин айы деп биз балким дасторконубузга колунда жок адамдарды чакыралы, бир эле колунда жокторду эмес, орозо кармагандарды чакырып, пайгамбар айткан эмеспи? Кимде ким орозолуу адамга ооз ачырган болсо, ошол орозолуу адамдын да туткан орозосунун сообун алат и туткан орозо туткан адамдан да эч кандай сооп кемибейт деп. Ошол сыяктуу бул ай, урматтуу бир тууганым, Рамазан айы биригип, жамаатташуу, ошол эле убакта бирөөлөргө жардам берүүнүн, жоомарттыктын айы экен. Кул ар түрдүү шарттар болбосун дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, кандай гана шарттар болбосун, чыныгы кул эч өзгөрбөйт. Ошондуктан биз чындыгында ач болсок да, ток болсок да эч өзгөрбөшүбүз керек экен. Кээ бир инсандар бар, чындыгында өткөндө айтып өткөндөй, балким Рамазан айында курсак ачкандыктан, суусагандыктан бир аз маанайы түшүк болушу мүмкүн. Жанына келип бир нерселерди айтсаң же тамаша сөздөр айтсаң, балким сени менен урушуп кетиши мүмкүн. Мындай адамдар тек гана орозону курсагы менен гана кабыл алган адамдар экен. Ошол себептен аалымдар айтат экен, Рамазан айы келгенде орозо кармагандар чындыгында үчкө бөлүнөт. Үч түрдүү адамга айланат дейт адамдардын ичинде. Биринчиси жалпы эл. Жалпы эл деген бул ошол орозону жеп ичкен менен ошол жанагы жыныстык мамиледен гана тыйылуу деп сезгендер, билгендер бар экен бул нерсени. А экинчи болсо ыхластуулар, же болбосо экинчи такыбалар деген экен. Такыбалардын орозосу деген экен. Такыба адамдар деп ошол жанагы такыбалык жүрөктө деп айтат эмес пайгамбар, такыбалык бул жүрөктө деп. Биз мисалы үчүн бисмилла машалла деп көрүнгөнгө, сырткы көрүнүштө балким такыбалыкты көрсөтпөшүбүз мүмкүн, а бирок такыбалык бул жүрөктө. Экинчи такыбалардын орозосу бул дене мүчөлөр менен орозо кармоо. Албетте биз Кудай Таалам ушул
такыбалардын орозо кармоосун насип кылган болсун. Дене мүчөлөр менен кошо баардык органдарыбыз орозо кармоосу керек. Андан кийин үчүнчүсү ыхластуулардын жана олиялардын орозо кармоосу деген экен. Бул адамдар жүрөгү менен орозо кармайт экен да. Бул адамдар албетте бул убакытта чын эле дене мүчөлөрү менен орозо кармагандардан дагы өтүп, башкача бир мындай атмосферага кире алат экен. Албетте биз кээде ушундай бир акыл ойго келет. Балким биз шүгүр келтирсек, шүгүр келтирүү менен бирге жаратканга шүгүр келтирүү бул тил менен гана болот го деп ойлойбуз. Жок, андай эмес. Биз жалкоолуктун тобокелдигине таштоо эмес. Жалкоо адамдар бар, балким бир нерсени тобокелге таштап койдум деп туруп, бүт нерсени Аллахка тапшырдым деген сыяктуу бир жалкоолугун тобокелге байлоосу мүмкүн. Жок, андай эмес. Биз эмне кылабыз? Аракет кылабыз, чуркайбыз, ойлонобуз, анан кийин иштин калганын натыйжасын Алла Таалага таштайт экенбиз. Бир аалым айтып атат, кембагалдык, кедейлик бул сынообу же байлык, бай жашоо бул сынообу дейт экен. Ошондо кээ бирлер айтат, балким кембагалдык сыноо болушу мүмкүн. Чындыгында Кудай Таала сынап атат ал адамды. Көп ырыскысы азайды, же болбосо ден соолугу начарлап кетти. Ошол сыяктуу кембагалдык бул сыноо деши мүмкүн. А чындыгында жок, андай эмес. Чындыгында кембагалдык ал итак эле сыналып атат. Итак эле ошол Кудай Таалага жалбарып атат. Кудай Тааладан суранып атат. Менде жок нерсени бергин, ден соолук бергин, ырыскы бергин деп. А чыныгы сыноо бул байлыкта экен, урматтуу бир тууганым. Качан адам бай жашаса, качан адам колунда бар болсо, мүмкүнчүлүктөрү бар болсо, Кудай Таалага жалынып жалбаруу деген балким унутуп коюшу мүмкүн. Себеби анын мүмкүнчүлүгү бар, анын баардык нерсеси бар. Ошон үчүн Кудай Таалага ал жалынбай деле калышы мүмкүн экен. Ошол себептен бул биздин орозодогу жанагы айтып өткөн пайгамбар саллаллаху алейхи айткан сыяктуу кошунасы ач туруп өзү ток жаткан адам бизден эмес деп атат. Ошон үчүн келиңиздер, орозодо Рамазан айында көпчүлүк аракет кылып, ошол колунда жок болобу, балким колунда бар болсо деле ошолорго ооз ачырууга аракет кылып, орозодогу сооп иштерди жасайлы. Албетте Рамазан бизди бир камалат деп коет арабча, мындай толуктукка алып келет экен. Рамазан айы бизди бир толуктукка алып келет. Мындайча айтканда, толук кандуу бир инсандыкка алып келет. Биз Рамазанда чындыгында жана айтып өткөндөй орозо кармап, кечке курсагыбызды ачып, балким кечке сабыр кылышыбыз мүмкүн. Биздин дене мүчөлөрүбүз өзүнүн эгер качан өзүнүн функциясын аткара турган болсо, ошол курсакты айтып коет эмеспи? Курсак адамга бир эме бере турган, иш аракет кыла турганга бир күч бере турган бир орган бул курсак. Качан биз курсакка бир нерсе түшүрсөк, качан биз тамак жесек, качан бир суу ичсек, анда биздин дене мүчөлөрүбүз мындай жакшы бир иш аракетке келе баштайт экен. А бирок Рамазан айында курсактын ач калуусу менен көз өзүнүн функциясын аткарыш керек. Көз ойлонот экен, көз мен Кудай Тааланын жараткандарын көрүшүм керек. Акыл ойлонот дейт, мен Куран карашым керек, Куран окушум керек деп. Кулак мен жакшы сөздөрдү угушум керек. Тил болсо мен шүгүр келтиришим керек деп туруп, ар бир орган өзүнүн мындайча айтканда функциясын аткарат. Эгер биз качан жанагы курсакты ошол толтуруп алсак, тамак ашка, суусундукка толтуруп алчу болсок, анда биздин дене мүчөбүздө айбандык сезимдер козголуп кетет экен. Демек, мусулмандын бир камалатка айланышы, толуктукка айланышы ачтык эмес, мындайча айтканда толук кандуу бир мусулманчылыкка бизди шүгүрчүлүк алып келет экен. Мисалы үчүн ошол балким Индияда, балким башка бир жерлердеги ошол диндерде адамдар ач калып отуруп ушундай бир эмеге жетишип атат да, камалат, толук бир инсандыкка жетишип атат. Бирок алардын толук бир инсандыкка жетишүүсү, балким алардын ач калуусу менен ушундай бир олиялык даражага жетишүүсү биздин исламдагы, диндеги орозодогу ач калуу, орозодогу шүгүрчүлүк, орозодогу бактылуулукка жеткире албайт экен. Демек, урматтуу бир тууганым, орозо бизди толук кандуу бир инсандыкка алып барыш керек. Эгер толук кандуу бир инсандыкка алып барбаса, анда биз балким өзүбүздү кыйнап эле нафсыбыз менен сыналып аткан болушубуз мүмкүн экен. Ошон үчүн келиңиздер, биз орозондо ач калып эле кечке кыйналып жүрбөстөн, бир толук кандуу бир мусулман болуп же толук кандуу бир инсан болгонго аракет кылалы. Баарыңыздарга жакшы күндөрдү каалаймын. Кудай Таала орозоңорду кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.